Урматтуу эл журт, урматтуу мекендештерибиз, биринчиден биз ошол элибизге ушундай оор маалда, элге керектүү маалда кылып аткан кызматыбыз үчүн сыймыктанабыз. Ошол тарых бүгүнкү күндө мезгил бизди тандап алып, ушул өзбек-кыргыз чек арасын силер бүтүргүлө, элдин пайдасына бүтүргүлө деп бизди тандап алгандыгына биз ыраазычылык билдиребиз. Жана мамлекетибиздин, элибиздин эч качан артка тартпайбыз. Ар дайым элибиздин кызыкчылыгы үчүн аракет кылганбыз. Мындан ары ушундай болот деген өзүмдүн ишеничтүү сөзүмдү айтып кете аламын. Кудай буйрса элибиз бизди билет, журтубуз бизди түшүнөт, кылган ишибизге ак батасын берип турат деген үмүттөмүн. Ал эми ушул туура ишти дагы бүлдүрөбүз, бар ишти жок кылабыз деп жаманатты кылып, атайлап эле ушул мындай бир туура жолду дагы бузуп салгысы кылган аракеттерге, провокаторлорго биз мыйзамдын чегинде чечимдерди кабыл алабыз, чараларды көрөбүз. Мурдагыдай болуп, мурда эмне үчүн тополоң болуп келген? Эмне үчүн ар дайым эле ушул 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу бизде ушундай перевороттор болуп, ушундай болуп келген? Себеби, урматтуу туугандар, убагында чаралар көрүлгөн эмес. Чара көрөлө турган адамдар, ошол мамлекеттин тынчтыгын, эркиндигин, стабилдүүлүгүн сактай турган адамдар өздөрү ушундай бир туура эмес жолдорго түшүп алып, мамлекеттин стабилдүүлүгү сакталбай келген. Эми андай болбойт. Менин кызматым мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоо, мамлекетке тынчтыкты орнотуу, ичибиздеги мыйзамдуулукту сактоо негизги милдетим болот. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун бизге койгон тапшырмаларын так жана эл үчүн аткарабыз деген үмүттөбүз. Рахмат баарыңыздарга. Урматтуу кыргыз эли, мага жардам бериңиздер. Россияга барып, тамагымды жакшы келейин. Силерден ыраазымын. Азырда оор акыбал болуп кетип атат. Көрүнүшү, тыш өңү жакшы эле, кыймылдашы, немеси жакшы. Только судурук берип атат, 40 болуп калып атат температурасы. Операция болгон жери ириндеп, ылжырап кетип атат. Тамак да жута албай атат. 2 күндөн бери тамак жакшы жебейт. Силерден өтө суранам, ушу кызыма жардам бериңиздер деп. Кыйналып кеттик. Картага толотпек деп чыгат. Өзүм да ушул кыздын аркасынан сахарым көтөрүп сүйлөгөнүмдү билбей калып атам. Суранайын, силерден жардам бериңиздер. Активтерди легализациялоо мыйзамы кабыл алынды. Иштер мындан ары да абдан каттуу күчөтүлөт. Мамлекеттик кызматкерлердин коррупцияга катыштыгы боюнча өтө катаал жана кечиримсиз чаралар көрүлөт. Бул урматтуу мамлекеттик кызматкерлер мына өкмөттүн жыйыны болуп турат. Урматтуу Алыксөнбекович, уруксат берсеңиз, ушул жерде бардык министрлер отурасыздар, жоопкерчиликтүү кызматкерлер отурасыздар, аппараттардын, жана мындан сырткары көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер мени угуп турасыздар. Мен дагы бир жолу эскертип айтып кетейин. Мамлекеттик кызматта иштеп туруп, коррупцияга айланган, коррупцияга байланышкан, кайсыл бир иштер жасай турган болсоңуздар, бардыгыңыздар катаал чараларга туш болосуздар. Мурдагыдай тааныш тамыр, жердешчилик, тууганчылык, достчулук деген жок. Ким мамлекеттик кызматта иштеп, ушул коррупцияга аралаша турган болсо, президентибиздин тапшырмасынын негизинде ар бириңиздер жоопко тартыласыздар. Ошондуктан мамлекеттик кызматка келип иштээрдин алдында ойлонгула. Ар бириңиздер ойлонуңуздар. Эгерде бирөөдөн пара албай, мамлекетке таза иштей албай, кылган ишиңден бир өзүңө жеке өзүңдүн байышыңды ойлоп, аракет кылып албай иштей албасаң, анда иштебей эле койгула. Анда иштебестен спокойно бар бизнес менен заниматься эткиле, ишкерлик менен заниматься эткиле, бала чакаңарды баккыла, карагыла, ойногула, күлгүлө. Себеби көпчүлүгүңүздөр илимдүү, билимдүү адамдарсыздар. Мамлекеттик кызматтагы адамдардын бардыгы илимдүү, билимдүү адамдарсыздар. Бекер бул жерге келип, өзүңөрдү дагы, бала чакаңарды дагы, тууган уруңарды кыйнабагыла. Мындан ары чара өтө каттуу колдонулат. Муну эсиңерден чыгарбагыла.
Мамлекеттин бюджетине кол салган чиновник жазаланат. Жазасыз калбайт. Же бүгүн жазаланасын, же эртең жазаланасын, же бүрсүгүн жазаланасын. Так? Иштеп, иштен чыгып кеттим деп, иштен чыккан болсоң да артынан куу барып биз жазалайбыз. Бир эле мисалды айтып кетейин. Мына кечели араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле. Эсиңиздерде болсо керек, э? Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен кумтөрдөн, бюджеттен эмес, кумтөрдөн жылына почти 4 миллион доллар акча бөлүнүп турган. Акыркы 2,5 жылда 1 миллиард сомдон тегерен акча бөлүнгөн. 110дон ашык проекттер иштетилген. Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Миллиард сом акча жок. Жалаң баласын, сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган. Так, ушунун бардыгы мына азыр чыгып атат иштен кеткенден кийин. Бирок ушуга чейин иштеп атканбыз биз. Ушунун негизинде жазасын алышат. Ошондуктан биз азыр кызматты иштеп атам, эртең кетип калсам билинбей калат дебегилегин. Кууп жүрүп болсо да артыңардан жазалайбыз. Урматтуу менин коллегаларым, силерге мен ушул жерде ачык айтып койгум келип атат. Бул жөнөкөй гана силерге болгон эскертүү. Бул чындык, себеби дегенде ошол биз 6-сентябрь күнү, 6-октябрь күнү Садыр Жапаров түрмөдөн чыгарып келгенден кийин, обедтен кийин эле башталды да. Садырдын ошол азаттыкта жүрүп, мамлекетке кызмат кылып, коррупционерлердин ишини токтотконуна көпчүлүк саясатчылар жакпай атат. Себеби дегенде бул жерде көптөгөн баягы коррупциялык схемалар бар, алтын кендери бар. Мен мына бир ай агитацияда жүргөндө, баягы шайлоо боюнча башынан аягына чейин айтып жүрдүм. Биздин Кыргызстаныбызда өндүрүлүп аткан алтындардын суммасын, жана ошонун канчасы бизге калып атат. Мына дагы бир жолу айтып коеюн. Себеби урматтуу телекөрүүчүлөр, муну бардыгыңыздар уккансыздар, билесиздер. Биздин мамлекетибизде жылына bir 25 tondan tekeregen altın öndürülse, oşunun bir kilogramı Kırgızistan'dan kalbaydı eken da. Demek oşunun bardığını mafyalar alıp çıkıp kettat. Mamleket oşunun için bay etat. Mamleket oşunun için butuna tural bay etat. Sebebi mamleketin keyin baylıklarının bardığını talap tonup cıvat çat mafyalar. Biz oşunu toktotobuz degen maksatımız var. Mamleketimizdeki korrupsiyonu toktotobuz. Mundan arı, Kuday buyurup, mına Erten Садыр Нуркожоевич толук кандуу премьер-министр болуп отургандан кийин мамлекетибизде эч кандай коррупция болбойт. Эгерде кимдир бирөө мамлекеттеги коррупцияга аралашам дей турган болсо, схемаларга аралашам дей турган болсо, же ошондой схемалар түзөм дей турган болсо, биз түздөн-түз жоопко тартабыз. Биз өзүбүз дагы эч кандай коррупцияга аралашпайбыз. Жана коррупцияга аралаша тургандардын эч кимисин аябайбыз. Себеби biz bunu жасабасак, коомубуз өнүкпөйт, өспөйт. Biz ошондуктан ушуну максат кылып койдук. Кудай буюрса, 1 ай, 2 ай, 6 айдын ичинде коомубузда кадимкидей өзгөрүүлөр байкала баштайт. Мамлекеттик мекеме ишканаларда, ошол тоо кен тармагында, электр энергия тармагында, жана башка тармактарда эч кандай коррупциялык схемалар болбойт. Ушуларды болбойт, ушуларды жоёбуз, жок кылабыз деген сайын бизге каршылаштар көбөйүп атат. Акчалуулар каршылаштардын бардыгы бизди жамандатып атышат, каршылаштарды көбөйтүп атышат. Эптеп бизди ушул Садыр экөөбүздү келтирбейли деп аракет кылып атат да.